алып баруучу катары андан кийин төкмө акындык баягы сынактарга катышып жүрүп, бирок ошодон поэзияга, ыр дүйнөсүнө өтүү бир топ оор болду же жеңилирээк эле экен? Кыргызда айтылат го, кайгысы жок жүрөктөн каалагандай ыр чыкпайт деп. Чындыгында эле мен мурда баягы жамакчы катары, төкмө деп эле айтпайм, жамакчы катары, сөздүн чебери катары уйкаштырып сүйлөгөн, куюлта айткан, баягы куйма кулак дегендей элден укканымды 4 эсе кайра элге берүү жолу менен таанылгам да. Поэзия дүйнөсү бул кандайдыр бир жүрөккө бүлүк салганда, жан дүйнөң тынчтык таппаганда, жүрөгүңдө эч кимге айта албаган ыймандай сырыңды кимге айтарың билбегенде, эки эле боек ак менен кара көз алдыңа келет экен да. Ал ак кагаз менен колуңда ручка. Мына ошондо биринчи жолу ырлар жыйнаган, ырлар жаза баштадым. Бул илгертеден эле баягы топтолуп келген казына биринчи жолу кагаз түрүндө жазылып аткандай да. СМС кызматыбыз иштеп баштады. 10 деген кыска номерге бүгүнкү биздин коногубузга суроо берсеңиздер болот. Бүгүнкү биздин коногубуз болсо сөз чебери катары элге таанылган Эжекебиз Нуркан Койчуманова. Силердин эфириңерде мен элге биринчи жолу кол жазман жазган ырларды кагазга жазып келип окугам. Ошондо айттым эле, китеп чыгарганга далалат кылып атам, аракет кылып атам, оюм бар деп. Тиги телефондо мен бүт Кыргызстанга телефонун берип атканын унутуп калыпмын да. Бир адам телефон жетишип калат деп ойлоптум дагы. 264 СМС келди. Андан тышкары канча дагы звоноктор келди дейм. Ал звонокторго чын айтканда убакыт эле жок. Ошол силердин көрсөтүүңөрдөн кийин мына азыркы учурга чейин көрөрманыңыз болот деп Нарындан, Таластан, Көлдөн мага СМС жазып, момундай мааракелүү күндөрдө куттуктоо жазгандар көп. Эже, мен момундай ыр жаздым эле деп, же болбосо звонок кылышып, бир кичине 4 сабыр жазып бербейсизби дегендер көп. Бул телевидение деген элге биздин баягы өнөрүбүздү жеткирүүнүн күзгүсү да, элдин жашоосун. Мен ойлойм, бул силердин милдетиңер да болчу. Өнөр адамдарын элге чыгармачылыгын жеткирүү. Ошондуктан мен силер өзүңөрдүн милдетиңерди 100% аткардыңар деп ыраазычылык айта алам.